Дүйнөдө көптөгөн кызыктуу курулуштар бар. Ар бир өлкө өзүнө таандык үлгүнү колдонуу менен салттык курулуш имараттарын салып келишсе, кээ бир өлкөлөр инновациялык технологияны колдонуу менен эң бир ажайып кооз, ары бекем, укмуштуудай ойго келгис формада жаңы үлгүдөгү курулуштарды куруп келишүүдө. Анда азын-оолак мына ошол өзгөчөлөнгөн курулуштар тууралуу сөз кылсак. Роберт Харвей Ошат поэтикалык чыгармаларга жакын болгондуктан бул имаратты поэзия үйү деп атаган. Бул имарат болсо Великобританиянын Living архитектура курулуш долбоор фирмасы тарабынан салынган. Ал эми бул орусиялык уста Кирилл деген адам тарабынан курулган. Шаңдуу үй аталышы аталган бул имарат көп кабаттуу кооз имараттардын катарын толуктап, Москва борборунан орун алган. Англияда салынган бул кең талаадагы имарат Гүл имарат деген атка конгон. Ал эми салынышы боюнча өзгөчө орунга татыган бул имарат Reusable Destin Lofts аталып Японияда салынган. Эл аралык кыйчалыш кырдаалдар бирикмеси тарабынан иштелип чыккан. Бул айнек кабаттуу кеме имарат суу үстүндө калкып турат. Ал гана эмес, анын астына түшүп, суу түбү менен таанышууга да болот. Ал эми Американын Огайо штатында өзгөчө себет үлгүдөгү имарат салынып, жашоочуларга берилген. Францияда дүйнөдөгү эң бир кооз мейманкана жайгашкан. Ал отель Плаза Атане деп аталат. Ал эми польшалык балдар иллюстратору, сүрөтчү Ян Мартин Зенсер бир өзгөчө жомоктогудай үйдүн долбоорун көтөрүп чыгып, элесин да калды. Бул болсо Германиянын Кёльн шаарындагы Рим католик чиркөөсү болуп саналат. Ал кооздук боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Өзгөчө курулушу менен сөзгө алынган бул имарат кыймылсыз мүлктү тейлөө бирикмеси тарабынан салынып, Британияда жайгашкан.